Өлкөнүн валюта базарында 1 доллардын баасы 97-98 сомго барабар. Акыркы 10 күндө АКШ доллары дерлик 10 сомго кымбаттап, туруктуу бир баада кармалбай турат. Бул жагдай доллар менен насыя алгандарга жана жеке ишкерлерге олуттуу таасир этип жатыптыр. Жеке ишкер Токтогул Сагынбай уулу доллар менен соода жүгүртүп, банктан насыя алган. Доллар боюнча кредит алганбыз. Биз доллар боюнча кредит алып, азыр көпчүлүгүн төлөгөнбүз, көпчүлүк суммасын, бирок аздан көп калган. Эми айла жоктун төлөп атабыз. Себеби бизде колубузда контракттар бар, ошол банк менен түзүлгөн контракттар бар. Бул айла жок да эмичи. Баары төлөш керек бул нерсени. Ал эми өзүбүздүн банктар, Айыл банк, например, РСК банктар берсе болот. Сом мененчи элди ойлоп, элди кыйнабай дегендейчи. Азыр кардарлар насыяны төгүү үчүн долларды 97 сомдон сатып алууга мажбур болуп жатышат. Доллардын пайыздык чени буга чейин эле сомго караганда төмөн болуп келген. Мындан улам доллар менен насыя алган кардарлар банктарга насыясын сомго которуу өтүнүчү менен кайрылышууда. Бирок азырынча бул багытта чечим кабыл алына элек. Бирок насыя берүү келишиминде кардар доллар өсүп кетсе, валюталык тобокелчиликте өзүнө алат деген келишим шарт менен берилет. Азыркы күндө мына доллардын өсүп кеткенине өсүп кетип жатат. Аз көрүп тастар ошого байланыштуу. Бизде мына банкта азыр ошону азыр эм карай баштап атат, кандай максатта болот. Бирок бизге буну жанакы конвертация кылуу, андай мындай жанакындай кылуу бул өтө эмне азыр пока азырынча толук банктарына чечиле элек. Доллар менен алган биздин кардарларыбыз ошо атайын кредит келишимде көрсөтүлгөн, долларлар өсүп кетсе, ошо валюталык тобокелчиликти өзүнө алат деген бизде пункттар көрсөтүлгөн. Ошого макул болуп кредит алышкан. Ал эми эксперттер доллар менен насыя алган тараптарга мамлекет тарабынан колдоо болушу керек деп эсептешет. Бул багытта бийлик өкүлдөрү тарабынан конкреттүү кадамдар болбосо, доллардын кунунун өсүшүнөн ишкерлер олуттуу зыянга учурап калуусун белгилешүүдө. Алган учурдагы улуттук валютанын куну кандай болсо, ошондой деңгээлде кармап берүүгө, же болбосо улуттук валютага толугу менен которуу жагында карашыбыз керек. Себеби ал биздин жарандар, аларга бир конкреттүү бир чечимдерди кабыл албасак, келечекте алар ошо доллардын кунунун өсүшүнөн аябай чоң зыяндарга учурап, жанагындай төлөө жөндөмдүүлүгү аябай төмөндөп кетет да. Ошондуктан сөзсүз бул жактан ошо банктар менен келишип, улуттук банк тарабынан жетиштүү чаралар көрүлүш керек. Алынган кредиттердин көпчүлүгү ошол бизнес кылуу үчүн алынган да. Ошондуктан биз бизнес дагы будан жабыркабагыдай кылып ошол нерсеге өткөзүшүбүз керек. Бизнес коомчулугунун маалыматында акыркы 5 жылда сомдун долларга куну 40%га түшүп кеткен. Кредиттик уюмдар болсо бизнес үчүн ири насыяларды чет элдик валютада гана бергиси келет. Мындан улам насыяны доллар менен алган компаниялар сом менен 44% ашыкча төлөөгө мажбур болушат. Буга байланыштуу Кыргызстандын 25 бизнес ассоциациялары жогорку бийликке кайрылып, насыяны улуттук валютага которуу өтүнүчүн жолдошту. Кыргыз бийлиги акча базарындагы туруксуздуктан улам жаралган кырдаалга байланыштуу насыячыларга кандайдыр бир жардам берилер-берилбесин так айта элек. Алмагүл Эрке Багызы, Бекмамат Султанов, 7 канал, Ош шаары.